seni kanamında yalın Саламатсыздар, урматтуу Сереп ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Мен азыр сонун бир иш чарага келип турам. Бул жерде Кыргыздын улуттук оюндары өтүп жатат. Тактап айтсак, Абалак Ордо. Ал эмне болгон оюн экенин азыркы көрсөтүүнүн жүрүшүндө мен сиздерге түшүндүрүп берем. Мен колумда дал ушундай буюм турат. Ассалому алейкум байке. Бул эмне ошондо? Бул Кыргыздан илгерки келген Абалак деп коет. Муну арка кулжанын мүйүзүнөн жасалат. Бул муну азыр биз кармап турган Абалак кулжанын мүйүзүнөн жасалганда, ал эми текени мүйүзүнөн болсо кара өң цветте өңүндө болуп калат да. Азыркы шартка байланыштуу арка экологияны сакташ үчүн ушул Абалакты искусственный жасап атабыз. Текстилиттен жана башка буюмдардан тагы ушул Абалак сыяктуу салмагы дагы размери дагы ушундай туура келген Абалактар жасап атабыз. Сиздин Абалак ошондо азыр текенин мүйүзүнөн беле же бул жасалмабы? Азыркы бул Абалак мурунку немелерден бул кулжанын мүйүзүнөн жасалган. Бул эски ата-бабалардан калып калган сизге. Бүгүнкү оюнга сиз кайсы областтан келдиңиз? Мен бүгүнкү оюнга Ысык-Көл областынан келдим. Ошондо бүгүн азыр бул жерде Жети Дубандан келген Абалакчылар десек болобу? Абалакчылар оюн көрсөтүшөт, Туп-туура ушул жерде Жети Дубандын жалаң Абалак боюнча ойноп жүрүшкөн оюнчулар келишти. Эки күн ушул жерде серемония болуп, дагы улантылып бүгүн финалы болуп атат. Абалак деген оюн өзү эмне экенин азыр телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп кетесизби? Кыскача ал эмне болгон оюн, аны кандай ойнойт? Бул Абалак Ордо бул негизи согуштун тактикасынан алынганда, бул жерде аябай акылдуулукту талап кылат. Бул жерде аябай чечкиндүүлүк менен ошо ичинде кандай ойнош керек. Ал жерде мисалы үчүн спортко, денени чыңдоого өтө чоң жардам берген. Өзүңүздөр деле байкап турсаңыздар керек. Бул жерде Абалак Ордо ойногон адамдардын, спортсмендердин 50%ден жогорулары 60 жаштан жогорукулар болуп кетет. 55тен жогорукулар болуп кетет да. Азыр ошо эки балдарга үйрөтүү, кийинки муулдарга калтыруу Абалак Ордо үчүн ушу жаш балдарды чогултуп атабыз да. Негизи бул Абалак оюнун кыргыздарда буга чейин жаш карыда бөлүнбөй ойной беришкенде же бул улуу муунга атайын ыңгайлаштырган оюнбу? Жок. Бул балдардан баштаган карыга чейин бирдей эле бөлүшүп, бирдей команда алынат. Буларды жашка бөлүп ойнотпойт. Биздин жаңы мындай муун бар эле биле бербейт экен да. Аябай мен азыр бул жердегилерди сурасам, мен да таң калып атам, бул эмне болгон оюн, өтө таң калыштуу экен деп атат. Ошондо жалпак тил менен айтканда бул чүккөгө эле окшош оюн экен да. Бул чоң чийин ичинде бул чүккөлөрдүн баарын алып чыгыш керек. Анын ичинде кан салынып болот. Кандын размери 5 мм эле болот, аз эле кичинекей болот. Ошону да чертип чыгуу керек. Мында азыр бул мектептин программасына киргизүү боюнча мурун дагы кабыл алынган, бирок ошол экини аягына чейин уюштуруп кеткен жок. Азыр кээ бир мектептерде ушу мектеп окуучуларына чейин Абалак Ордону үйрөтүп башташты. Азыр дал ушул Абалак Ордону республикалык деңгээлге алып чыккан жылы эжекем жанында турам. Кандай эжеке, жакшысызбы? Бүгүн артист коллективи алып сонун болуп келипсиз. Үчөгөн жоксузбу? Жок. Мындай иш чарада биз үшүбүз да, только ысып турабыз. Ысып атасыз жалаң, Андан кантип бул оюнду алып чыгайын деген идеялар оюңузга келип калды? Бул оюнду негизи келген идеянын эң бир себептеринин бири атам. Атам анткени аябай жакшы ойнойт бул оюнду, кызыгуу менен, сүйүү менен ойноп келет. Анан эмнегедир мен ойлочумун, бул оюн качандыр бир убакта чыгат болуш керек, чыгып эле жүрөт го деп ойлочумун, көрсө чыкпай жүргөн экен.
Анан биягынан карадым, тиягынан карадым. Анан мага кызык болду, алып чыгып көрөйүн деп карасам 18 жаштан 80 жашка чейинки аталар ойношот экен. 80-90 жаштагы аталарыбыз болсо балет этип келишет экен. Анан ошондон улам кызыгып турнирлерди, майда турнирлерди өткөрүп көрөйүн дедим. Буга чейин деле ойнолуп келет экен айылдарда. Андан кийин биз ошо региондордо өткөрдүк. Региондордо өткөрсөк өтө сонун болду. 80-90 команда 7-8 кишиден элестетиңиздер. Анан 80-90 команда менен баштап анан областка өттүк. Областта 40 команда тандалып отуруп, анан 40 командадан областтан кийин республиканы өткөргүм келди. Анан азыр республикада ошо 21 команда ар бир региондон 7 дубандан тандалып келип отуруп, анан 21 команда ушу кече финалга ойношту. 3 күн ойнодук Бишкекте. Кече ушунчалык бир баардык жагынан талаш тартышы көп, кызыктуу, сонун оюн экен. Бул эми Манас атабыздын убагында ойнолгон оюндар экен да. 1928 мынакей биз баннерлердин арасында мен ошону баннерге далилдеп коюп койдум. 1928 бул ошо абалак менен ойнолуп аткан учурлар болгон экен. Анан абалак менен бизде өзү Ордо деген федерация бар да, Кыргызстанда бар. Анан бирок бизде Томпой ушунчалык өнүккөн экен, абалак Ордо эмнегедир каралбай калып калган экен да. Анан ошондон улам карап отуруп, ушул иш-чараларды уюштуруп, бүгүн ошо республикалык деңгээлде уюштуруп, 21 команда менен бүгүн 8 команда финалга чыгып, 8 командадан 5 команда сыйлыкка ээ болуп, анан ушундай чоң майрам кылып аткан учурубуз болот. Жылдыжы өзүңүз деле анча мынча абалак ойноп коесузбу? Же чүкө? Жок, эми ойнойн деп чечип атам, мен кыздардын командаларында ачайын деп атам. Анан мунун бир жакшы жери бул ден соолукка да пайда экен. Маданияты да күчтүү экен. Спортко дагы чоң пайдасы бар экен. Эми бардык жагынан алганда өтө көп мунун пайдасы көп оюн экен да. Муну биз өнүктүрүп гана алышыбыз керек экен. Анан колубуздан келген салымыбызды кошо берсек, бул оюнду мыкты, чоң эл аралык даражаларга жеткирип алсак, өзүбүз үчүн жакшы болгу да. Чоң рахмат. Буюрса Орто Азия андан дүйнөлүк деңгээлге чыгарасыз да, мен ишенем. Болгон сиз жылуу кийинип алыңыз. Макул. Чоң рахмат. Эми байгени гана мындай алыңар. Бүгүн бул жерде абалак оюндарынан тышкары улуттук суусундуктар, улуттук тамактарын да көргөзмөсү болуп жатыптыр. Азыр бул жерде эжекеден сурайлы. Саламатсызбы эжеке? Кайсыл региондон келдиңиз? Акталардан келдим. Атыңыз ким? Айсаби. Ошондо бул бозо алып келген экенсиз да? Бозо алып келдим. Дамытат көрсөлбү? Болот. Эми машина айдагандар иши берсе болот да? Болот, эчтеке болбойт. Бүгүн мен уруксат бердим чыгып. Бир нерсе десе сизди айтып коем. Бозо саткан эже айдай бер деген да? Ооба. Жетет ошол. Негизи бозону дайыма кышкысын жасайсыздарбы же жайкысын деле жасалат? Жайында эле жасала берсе жакшы, суу сатпайт да. Чөп маалында жасап бере беребиз. Бул бозо таза тамак да. Ошондо Акталанын бозосу, Акталанын бозосу. Акталанын бозосун дамытат көрөлү. Сонун экен, жумшак. Бул таруу менен жасалганбы ошондо? Таруу менен буудай. Ичип аткан бозо. Рахмат эже, дамдуу экен бозоңуз. Ассаламу алейкум. Абалак Ордо ушул атабадан бери келаткан спорттун түрү. Ушул Манас атабыздан бери бул ойнолуп келаткан улуттук оюндардын эң мыктыларынын бири. Тарых беттеринде айтып калат, бул хандар ойногон, бийлер ойногон депчи. Ошол оюнду биз дагы ушул келечек муунга, урпактарга жакшы бир өнүгүү жолунда өткөрүп берсек деген оюбуз бар. Анан муну биз эми гана жандандырып спорт катары жакшы өнүктүрүүнүн үстүнө киришип баштадык. Аз эле жылдар болду. Бул Ордонун эки түрү бар, бирөө Томпой, бирөө абалак түрү деп. Абалак түрү азыр өзүңүздөр көрүп жаткан түрү ушул. Ошол Томпой менен абалактын экөөнүн айырмасы барбы же экөө бирдей эле болгону жаңандай Кулжанын сөөгүнөн тиги жакта Томпой менен атабы же айырмасы дагы барбы? Экөө негизи окшоштук жагы 90% эле окшош, бирок биз заман талабына ылайыктап бул абалак түрүн жанагы шахматта блиц деген сыяктуу бул ылдам тез бүтө турган спорттун түрүнө айландыруу үчүн азыр эрежесин ушинтип өзгөртүп жатабыз да. Дал ушул иш-чарадан азыр сонун
токтоп эжемди таап алдым. Эже кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Майрамыңыздар менен. Рахмат, сиздин да келаткан жаңы жылыңыз менен. Бүгүн сонун бир иш-чарада жолугуп калдык. Куанып турам, сизди ушул жерде көрүп калганыма. Эми биз келбесек болбойт го, себеби өзүбүздүн кызыбыз, өзүбүздүн сиңдибиз, бир четинен аябай сымыктанган кыз. Актала таланттарынын даже жетекчиси. Ушундай көп иш-чараларды жасап жүрөт. Ийгилик каалап биз келбесек ким келет? Жылдыз Коконбай деген ушундай алтындай кызыбыз мына Кыргыздын улуттук ушундай иш-чараларына көп уюштуруп жүрөт. Айылга чейин барып, анан ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса мына башталган турат. Караңыздарчы, Кыргыздын дасторконунан баштады да, эң баштаганда эле. Өмүрү ичпеген курма чай, жарма, кара жармаларды ичип, Кудай буйрса жакшылап баштайлы деп турабыз. Анан биз колдоочу катары келдик. Иштерине ийгилик, Жылдызка. Иштериңде ийгилик, Кудай буйрса дайыма сенин жаныңдабыз. Токтоп эже, өзүңүз деле мындай айылда абалак ойноп аткандарды же ордо ойноп аткандарды көрүп калчыңыз беле? Ооба. Албетте, биз деле ойночубуз да. Биз деле аралашып ойночубуз. Бул оюндардын баары бизден калган оюндар да. Кайра ушулар кайталанып, кайрып келатканына абдан сүйүнүчүбүзгө чек жок. Ооба, мен деле акыркы учурларда ушу чүкө ойноп аткандарды, башкаларды көрбөй калгам негедир. Анан кайрадан жанданып атканына сүйүнүп турам сизде болуп. Ооба, албетте, эми баягы кыздардын дагы биз черта ойночу элек. Өткөндө бир жерден дагы көрүп калдым да. Абышка менен кемпир черта чийип алып, жерге чийип алып, таш менен ойноп атышат. Биздин дагы ошо оң бут ологой деп койчу эле, оң буттардын оң жак батинкебиз жыртылып, сол менен тепкендердин сол жак батинкеси жыртылып эле жүрчү элек. Ушундай оюндар көбөйсүн. Эми ошо Кыргыздын дагы көп жанагы красное знамя, андай мындай азыркы балдар ойнобойт да, мектептегилер. Ушу мектепке дагы ушундай оюндарды киргизсе сонун болот эле деген ойдомун да. Сиздин оюңузга мен дагы кошулам. Рахмат чоң. Макул, күнүңүз жакшы өтсүн. Sen ötmedin gönülde Sevilge yaşaysın Ömrümün fırkadı Азыр мен Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов агабыздын жанында турам. Ассалому алейкум беке. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Бүгүнкү иш-чарадан көрүшүп калганымда кубанычтамын. Мен дагы албетте. Соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Бүгүн болсо мындай аябай бир кызыктуу жана ошондой эле элибиздин ушул биздин улуттук оюндарды баягы сактап келген элибиз албетте. Бүгүн болсо мындай оюнду уюштуруп жаткан биздин уюштуруучуларга анан бул эми аталып атат алтын абалак деп. Эми Кыргыздын улуттук оюндары көп эмеспи? Мына азыр эле баарыбыз мындай көп болдук. Бу жакта жашынан 80 жашка чыккан биздин агаларыбыз катышып отурат. Демек бул биздин ушул Кыргыздын ата бабаларыбыздан келе жаткан салттуу оюндарын ушул карыяларыбыз дагы ушундай келип мындай көрсөтүп жана ошондой эле жаштарды ошого үйрөтүп, анткени муундан муунга берип дегендей көп чоң мындай иш жасалып атат. Менин оюмча бул дайыма болуш керек. Анткени элибиздин салттуу оюну болобу, үрп адаты болобу, бүт баарын биздин жаштар билиш керек. Ошон үчүн мен абдан кубанычтуумун. Сон Султан беке, өзүңүз бир чүккө же ордо же абалак ойноп көрдүңүз беле? Эми кички кезде мектепте окуп жүргөндө ойноп калчубуз. Анткени аякта да бизде көп баягы ордо, мындай чүккө бүт нерселерди ойноп эле жүрчүбүз. Качма топ дегендей бүт бар неме кылып ойноп жүрчүбүз. Анткени ал убакта эми баягы биздин ошол учурдагы агаларыбыз бизге жол көрсөтүп, бизге үйрөтчү да. Мына азыр болсо мына көрүп, мени көп мындай эмеге катышып мындай көрүп калам да. Ошон бүгүн да аябай кызыктуу болду мага. Ностальжия болуп аткан кезге эстеби? Албетте. Ушул чүкө оюндарын акыркы ойногон муун биз болдук окшойт. Бизден кийинки муун азайып жок болуп калды дедик, азыр ойнобой калды. Ооба. Ошон үчүн мына бүгүнкү мына бул оюн бул уюштуруп жаткан демилге
улана бериш керек, Кудай Жаштар буйрса. үйренсин, Албетте, жаштар үйренсин. Бул унутпаш керек. Мындагы улап өздөрүнүн балдарына бериш керек улап. Рахмат чоң Султан эке. Эстек эмес. Чоң рахмат. Har biring ula çavısıp, kadamaka gelgen tükönü ısıp, turmak gelgen tükönü, tolur sulka tayana, torunmakçı çapkanda, çüküzü çıgım çeginden, kalın giyildız çapkanda, üç tükönü çapkınlar, kanırdı. Мен азыр дал ушул абалак орто оюнун уюштуруучуларынын аксакалдарын жанында турам. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Ассалому алейкум. Ушул оюн мага аябай кызык болуп атат. Чын айтсам, бул оюнду мен билбейт экенмин. Биринчи жолу бүгүн көрүп атам. Аябай кызыктуу болду. Кантип бул оюнду ушундай бир республикалык деңгээлде алып чыгайлы деп ой келип калды. Бул оюн эми негизи илгери эле ата бабабыздан калган мурас да. Биз ошону мына алдыбыз 80ге, артыбыз 65, 75 плюс деген абышкаларыбыз ушул кишилер болуп кеңешип алып, анан ушу ордону алып чыгалы, абалак ордону. Унутулуп бараткандай сезим калтырып атат деп, анан ошо ар бир областтан, ар бир региондон аксакалдарды чакырып алып келип, мына могу жерде турушат го. Ушулар менен кеңешип отуруп, анан ушул тыянакка келип, ушул абалак ордону уюштурдук. Кантип республикада ушу абалакчылардын башын бириктирип калдыңыздар? Бул оюн мындай да, бул Кыргыз элинде хан ордосу деп коет. Хан ордо оюну чүкө менен ойнолот, абалак менен, томпой менен атылат. Эки түрлүү да, бирок бирдей эле негизи. Бул оюн алмыштактан бери келаткан Кыргыздын улуттук оюну, спорт. Бул уруу арасында, көчө арасында, айыл арасында, өрөөн арасында ойнолуп келген оюн. Элгертеден бери тарыхта. Мына мисалы Юдахин, Константин Юдахиндин 1928-жылы тартып койгон сүрөтүн көрдүңүздөрбү? Абалак менен ойноп аткан оюнчулар кыргыздар. Мына ушул оюнду кайра көтөрүү максатта биз ошо 7 областтан чогулуп, аксакалдар кеңешип, бизди демөөрчүлөр колдоп жылдызда. Ошентип эми федерация түзүп, жакшыраак оюндарды өткөзүп атабыз. Бул оюн башка бир улуттарда ойнолбойт. Бул оюн жок. Кыргыз гана ойнойт. Бирок азыр жана буга чейин башка калыс айтып калды. Коңшу Кытайдагы автономиядагы кыргыздар, анан Афганистандагы ошо жалаң бул кыргыздарга эле гана тиешелүү экен да. Бул кыргыз деген улут эле ойнойт муну. Тажикстанда Мургап деген жерге тал биздин кыргыздар да, алар да ойнойт. Башка өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспоралары. Бул кыргыз диаспора, Кытайдагы кыргыздар, Казактагы кыргыздар дегенде биздин кыргыздар эле ойногон оюн булчу. Кыргыз деген байыркы эл, кыргыз деген улуу эл деп бекеринен тарыхчылар айтып аткан жок. Ошол илгерки байыркыдан келаткан мурас спорт азыркыча айтканда бул ордо оюну. Бул улуттук оюндардын түрү көп да. Көкбөрү бар. Мисалы ат оюндарына кирип калат да, мындай айткандачы, көкбөрү. Бул чоң оюн да, бул дүйнө жүзүндө мынакей ЮНЕСКОга катталып атат. Ордо оюну башка улутта жок. Бул акыл оюну жана күч оюну. Бул жерде ыкчамдык, намыс, таамай, чыдамкайлык. Муну кыштын кырган чилдесинде мынтип карды күрөп коюп, мынакей мурда күнү кар жаады. Биз мурда күнү оюн баштаганбыз. 3 күн оюн болду. 21 команда катышты. Ошонун ичинен 4-5 ыргелип чыкты. Байгелери бар, Кудай буйрса мына бүгүн тапшырып болгон атпайбы? Бул жерде мына биздин кыргыз жигиттердин мына өнөрлөрүн көргөзүштү. Баардыгы тең тартылып атат, чыгып атат. Бул оюнду өздөштүрүшүбүз керек. Бул оюнду биз урпактарга калтырыш үчүн мамлекеттик деңгээлде область, район аралык баардык жерде өткөрүшүбүз керек. Бул өтө керектүү. Бул табигый чүкө менен, анан абалак менен. Аксакал, эмне үчүн бул абалак оюну, мисалы, дерлик жаштардын арасында бардыгы эле биле бербейт экен да, унутулуп калган. Эмне үчүн ойнолбой калган бул оюн? Бул өзү ара чолодо такыр унутулуп калды да. Унутулган жок, бирок үзүлбөй, мына сүзүлүп барып кайра ордуна келди да. Анткени биздин азыр жаштар ойлойт мунучу. Биз карылар команда түзүп алып деге тамаша кылып бир чети баш көз болуп дегендей баягы арыз силер судья деп коесуңарбы? Ошентип атабыз, калыс болуп. Анан кийин өзүбүздө ойноп, көргөзүп, бунун эрежеси көп, аябайчы. Мунун оюндун башталышында эле ат чабыш үчүн эле бир топ эмеден өтүш керек. Мына ушунун баары азыр жаштар ойноп атат бул оюндучу. Бул оюнда жаш деген маселе болбойт. Колуна абалак томпой алып, чүк аткандын баардыгы 80-90 жашка чейин ата берсе болот. Кимдин карусу, билеги, күчү болсо баскан турган атат. Бул оюнда эреже көп, аябайчы.
Анткени бул жанагы шахмат ойыны бар го, согуштун правилаларычы. Мына ошонун кыргызчасы болчу. Ошол Абалакордо Федерациясынын 16-жылы, 2016-жылы ошол мен түскөм да, эрежесин киргизтирип, анан уставын жасып, аккредитациядан өтүп, свидетельство алып, 16-жылдан бери ойнолуп келатат. Анан мына кийин ушул биздин бауыреке кызыбызга Жылдызга рахмат. Ушул быйыл ушул өзүнүн колуна алып, ордону өстүрүп, өнүктүрүп, ушул деңгээлге жеткирди. Биз ушуга чейин ар бир эрежелердин баарын ар бир областтарга барып, бүт кыдырып ойноттуруп, бүт тааныштырганбыз. Бул ордо эми Кыргыздын улуттук оюну. Муну ошол эле тетиги кыргыз жаралгандан бери ойнолуп келаткан. Эми биз билгенде Манас атабыздан башталып ойнолгондо кыргыздар деген койду сойуп жеген, анын чүкөсү уйдуку томпай менен ойноп келишкен. Анан бул өзүбүздүн каныбызда да бул ошон үчүн калган эмес. Советтер сайысында дагы буга мүмкүнчүлүк берген эмес, ойноткон эмес. Мына мен мектепте окучумун, ойносок чүкөнү чекебизге колгоп, болбой эле ойнолуп, анан кийин эгемендик алгандан кийин бул оюн жандана баштады. Мына бүгүн силер күбө болуп көрүп турасыңар, ал жерде жана чүкө оюн болуп атат. Анан эми муну өркүндөтүш керек, өстүрүш керек. Кээ бир өлкөлөр улуттук оюнун таппай атат. Биз өзүбүздүн колдо турат. Бул нак Кыргыздан башка эч бир улут ойнобойт бул ордону. Ошон үчүн биз мектептерде мына бул балдарды бүгүн ээрчитип келдик. Абалакты колуна берип, ушулардан баштап турнир өткөрүп, студенттердин арасында өткөрүшүбүз керек. Анан дүйнөлүк деңгээлге чыгышыбыз керек. Менин атым Кубанычбек Байсабаев. Нарын районунун Жергетал деген айылынан келдик. Жаңталап деген айылынан. Азыркыча Эсеналы Дайракунов атындагы айыл болуп которулуп атат. 2 команда алып келдим эле. Экөөнүн бир командам утулуп калдык. Бул спортто ордодо жеңилүүнү да билиш керек, жеңишти да билиш. Бир командам финалга чыгып, финалдан да утуп, биринчиликти алып отурабыз. Бул ордо оюну илгеритен келаткан, ата бабабыздан келаткан, эзелтеден бери келаткан салт, каада салт оюн. Ушул оюнубуз өсүп барат эле, эми тирилип калдык. Ушул экени уюштуруп берген Коконбай кызы Жылдызга чоң рахматыбызды билдиребиз. Ушул эки деңгээлге, ошол эки сүйрөп отуруп жеткирип, эми бул мамлекеттик эмеге кошулсак, деңгээлге жетсек жакшы эле болгон турат. Бул эми эмне дейбиз? Бул дене тарбияны чыңдоо, кыргызча айтканда, мындайча айтканда. Могу неберелерибизде, урпактарыбызды ушуларды үйрөтүү, келечекте алып калуу, ушулар муунга өткөрүү. Ошол экинин үчүн жанталашып чуркап, мына 3 күндөн бери эмне деген оюн болду? 21 команда болду. Ошол экинден жеңип чыккан биз болдук. Жеңишиңиздер менен куттуктайм. Рахмат. Мындан да кийин жеңиштерди багындыра бериңиз. Ошондо жеңишке жеткен команда бул канча жаштагы адамдар болду? Ошол экинде жеңишке жеткендер 88-жылкы болгондо кайсы балдар болуп калат? Бир 30тун доңору, 40тан ылдыйраак экен, Анан кийинки муунга да үйрөтүп аткан турбайсыздар. Ушул балдарыбызга үйрөтөлү деп, ушуларды кошо ээрчите жүрөбүз да. Муундан муунга калсын деп. Рахмат чоң. Жалаң жеңиштерди багындыра бериңиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу калайык журтум, келе жаткан жылыбыз эмгектин үзүрлүү жылы болсун. Кимде ким эмгектенген болсо, акыбети кайткандан болсун. Кетип аткан жылыбыз жакшы болуп, мына бул жерде улуттук баалуулуктар боюнча чүкө оюндарынын төрөсү Абалакордо боюнча элдер чогулуп атышат. Бул жерде уюштурган Коконбай Жылдыз кыздын каржысынын астында мен бул жерде башкы калысмын. Ушу биз жакында эле реестрге кирип алдык, Кудай кааласа. Кыргыз Республикасынын мамлекетине караштуу спорт агенттигинин реестринен өтүп, республикалык жыл жыйынтыгын алтын Абалакордо деп уюштуруп алдык. Биздин калыстар составында 7 калыс бар. Калыс деген кара кылдык как жарган, адеп, нарк наслин сактап келген, дүйнөлүк бийиктиктерге умтула, улуу күчкө айланып,
ушундай бир нукка өзөктүү жолго салып алдык десек жаңылышпайбыз. Мына калыстарым берди аябай жакшы кылды. Ана мен өзүм калыстарга көңүл буруп коеюн. Атайын тарыхта биринчи жолу 3 калыска мыкты калыс деген номинация кылып сыйлыктарын дайындап атабыз. Анан жалпы жөнүнөн маалымат бере кетсек, байге фондубуз 300 миңдей болду. Анан жалпы чыгымыбыз менен да 300 миң, 600 миң сомго ушу алтын абалак ордону уюштуруп бүгүн финалы бүттү. Мен азыр дал ушул Жети Дубандан келген абалакчы аталардын жанында турам. Дал ушул абалак оюнун жаштарга үйрөтүп, дагы кийинки муундарга үйрөтүп атабыз дейт. Ассалому алейкум, агалар, кандайсыздар? Алейкум ассалам. Сизден баштайлы, кантип бул оюнду баштап калдыңыздар? Эмне идея болду башташка? Бул идея Манас атабыздан калган идея. Жалгыз ушул жерде турган адамдар ойлогон эмес. Бул кишилердин аталары ойногон, чоң аталары ойногон, муундан муунга өтүп келген оюн. Баягы убагында баркталбай, байланбай, кичине мамлекет тарабынан же жетекчилер тарабынан тоскоолдуктар болуп басаңдап калган. 2012-жылы Нарын областында президент болдум. Анан кандай кылыш керек? Эмнеден баштайбыз? Башмаң, ар бир айылдын оюну ар бөлөк. Эрежеси ар бөлөк. Кой деп биринчи Нарын элин тартипке салдык. Кой, конокко барып ойнодук, кыдырып ойнодук. Андай болбойт, мындай болот деп эрежесин жаздык. Андан кийин ошентип жүрүп отуруп, көлдүк туугандарга келдик. Ошентип отуруп азыр республикага жайылтып алдык да. Анан бул Томпойдун менен абалактын эмне айырмасы бар? Экөө тең Манастын куралы. Мисалы үчүн найзаны астыга сунасың, бычакты астыга сунасың, абалакты болсо камчы менен кылыч, жандай чабасың. Мында дагы өзүнүн расчёттору бар. Илчектик, шамдагайлык, тактык аябагандай керек да. Аны ошол оюнду мына биз атадан балага мурас кылып сактап келатабыз. Ошол сактаганга жардам берген ушул кыргыз элиме, ошол абалакты баалаган агаларыма, көзөт кенттикен аталарыбызга мен таазим кылам. Эми бул аксакалдардын ар бирин айтсаң, бир күндөн айтчу кишилер да. Ушу баары сактап, башламастан Токтобек чүйдү сүйрөдү, Шактыбек Бишкекти кечирип кой, көлдү сүйрөдү. Абас байке болсо бул киши айла жок. Башында президент болуп жүрдү, чөнтөгүнөн акча чыгарып, жолго койду көп мелдешке барып. Эсенбек байке ат башыны сүйрөдү. Сурат байке кабарчы болгон оюнга барып тартып берет. Докторбек абам көлдүн бир жак көйүсүн сүйрөп берди. Коон байке болсо Нарын районун сүйрөп берди. Ким Аптыбек байкем, Алтынбек байкем Баткенден сүйрөп келди. Шактыгы Тамчыбек агам аз эле эмес, тиги көлдүн бири таран бүт алып берди. Кокон акеме сөз жок. Мына ошол учурдан дагы бир айтайын. Кокон абамдын кызына рахмат айтам да, жылсыз кызыбызга, карындашыбызга, ошол кызга Кудай өмүр берсин, денсаулык берсин. Бул жерде айтпаса качан айтабыз? Канча жылдан бери ушул мен спонсор иштедим. Мына Абас байке спонсор иштеди. Не бир министрге бардык. Бул жакта күркүрөгөн жанагы мен май деген түтөгөндөргө бардык. Эшиктерди тутуп да жүрдүк. Ушул ордону көтөргөнгө жарай албай коюшту. Эми баягы эфирден катуураак тийсе, кечирип коюштун. Агалардын атын айтып уят каргым келбейт, кереги жок. Сурат байке, сиз дагы ушу абалакты ойногонсуз, базы бул жерде айтып калды ушул бизде абалакты жардамдашканга, тааныштырганга, республикага көрсөткөнгө жардамдашып кабарчы болгон деп. Ооба. Чынында айтсам мен жалгыз болдум. Менден башка мисалы үчүн ушул бирөө бир мындай бир абалак ордо боюнча бир жазган, анын тарыхын, таржымалын, ушул ата бабадан келатканын, ушул оюндун өзгөчөлүгүн жайылткан жалгыз өзүм болуп аттым. Мен гезитке жарыялап аттым, эми гезит окугандар окуп көрүп атышты. Эмнеге мен жарыялап аттым? Себеби дегенде бул оюндун мына федерациянын президенти эмеле айтып келди. Тактыгы, өзүнүн бир кандайдыр оюндун стратегиясы, тактикасы деп атпайбы? Андан сырткары бул саламаттык. Адам отуруп, туруп, бүт бардык булчуңдар иштейт. 6 жаштан 60 жашка, 7 жаштан 70 жашка чейин ойнола турган бул улуттук оюндардын бири.
Дал ушундай шаң менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийинден кайрадан жолугушканча амандыкта жолугушалы. Сак саламатта болуңуздар.